Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve nebiyina Muhammedi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'd. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, hurmatlı ilim suyucular. Allah Teala sizden razı olgan bolsun. Şu günler mına sezon geliyor atat. İlimden, kış yakın zaman güzde. Bardıq adamlar özünün çiğin terimin götüp ilimge kışı menen şu ilim alığa bir mümkünçülük bolat, tün uzun bolat, gün kıska bolat deganday. Oşentip bizning köpten beri toktop kalgan sabagыбызды kayra ulantıu maksatında şu sabagыбызды başlap atabız. Eger barыңыздардын esingizde bola turgan bolsa, burada biz Sahih Bukhari boyunca sabak berip atkanbız. İnşallah al bir özünün mezgilinde dağı ulanışı Allah Teala'dan niyet kılıp kalabız. Mümkün bu жерде Saraqsı mescidinde dağı bir vakit verilip kalsa, Cuma'nın bir gününde mümkün oşol günge koyabız. Azır şul Kırgızstandagı Abalga bayranıştı, azırkı mezgilde oluttu olup atkan bir mesele jönünde sabak başlayıp atabız. Bu sabagыбыз mümkün bir жылга jandan da köp sozuluşu mümkün. Kırgızstandagı en көйгөйлүү mesele bolgon ar bir men özüm Hanafimin dep atagan musulmandardın жүрөгүн оорутқан, өйгөн bir meseleler жөнүндө сүйлөшөбүz. Себеби biz elin arasında жүрөбүz, ellerдің суроолоруна жооп беребиz. Ошолордун arasında adamlarda көйгөй экенин билдик. Men 2 жылдан ашып калды. Ошол el arasında жүрүп, ellerдің суроолоруна жооп бергенде biz Hanafi mazhabын карманабыз дейбиz. Бирок ошол эле мезгилде Hanafi mazhabтын сүрөтү гана бизде бар, акыйкаты жүрөгүбүзгө кирелек көп мусулмандар бар. Элибизде, жерибиздин сүрөтү гана бизде бар, акыйкаты жүрөгүбүзгө кирелек көп мусулмандар бар. Элибизде, жерибизде Ханафи мазхабы болгондугу үчүн Ханафи мазхабын биздин идара диния муфтиятыбыз Ханафи болгондуктан Ханафи мазхабын карманып аткандар бар. Кээ-биркилер ата теги ушу жери, эли Ханафи мазхабын кармангандыктан Ханафи мазхабын кармангандар бар. Анан ошо элдердин арасында кээ бир адамдарга бүлүк салган, адамдарга тынчтык бербеген, адамдарды козутканды сүйгөн кээ бир мусулман бир туугандарыбыз эмне кылат? Ошо адамдардын арасында күмөндөрдү таштайт. Күмөн деген ушундай жаман нерсе экен, эгер ал күмөн ташталынса, күмөндү таштоо жеңил гана. Ушундай күмөндү таштап коебуз. Ал күмөн bir adamды динден чыгарышы да мүмкүн, жүрөгүн оорутат, мүмкүн башка бир жамаатка кошулуп кетүү да мүмкүнчүлүгү бар. Ал күмөнгө жооп беребиз десек, 1-4 катарлык күмөнгө мүмкүн 2 сабак, 3 сабак, 1 айлык сабак кылып жооп бере турган күмөндөр бар. Себеби күмөн деген таштап коюу жеңил, ага жооп берүү оор. Бардык мусулмандардын кабары болгон бир маселе Айша энебиздин зина кылды деп ошол мезгилдеги мунафыктардын мусулмандардын арасына салган күмөнү бир эле күмөн. Бул зина кылды, себеби мончогун жоготуп кербенден артта калганда ошол мончогун издегиченди кербен кетип калып, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма кербендин аркасына адамдар таштаган калган, түшкөн нерселерди, жоголгон нерселерди чогултуп келесиңер. Ошондой сахаба келе жатса, Айша энебиз ыйлап отурганын көрөт. Анан, бул мен дейт хижаб фарз боло электе, Айша энебизди көргөн элем тааныйм дейт, кебетесинен. Барып төөнү жакын коюп, жаткызып, анан өзү алыс турду. Айша энебиз төөгө мингенден кийин төөнү жетелеп, баягы кетип калган кербендин аркасынан барган мезгилде анан элдин арасында күмөн пайда болду. Айша пайгамбардын аялы зина кылды деп. Ошол мунафыктардын, эки жүздүүлөрдүн эки катар сөзү Айша зина кылды деген эле күмөнү канча чоң проблеманы, канча көйгөйдү жаратты да. Пайгамбарыбыз Айша энебизди атасыныкына жөнөттү, Абу Бакырдыкына. Качан Аллах Таала тарабынан bir belge, bir kavar gelmeyince sen menden alыс tur dedi. Kanday problemalar boldu. Sahabaların çakırıp kеңеш сурадым. Men ayalımdı
талак берейинби же кармайынбы? Ушунчалык даражада. Ал убакыт өттү. Ортодо уруш, жаңжал, мунафыктар менен мусулмандардын ортосунда бөлүк чыкты. Мадинада эң чоң фитна чыкты. Ал фитна азырга чейин ошону улантып келе жатышат. Шиялар азыркы мезгилге чейин Айша зания зина кылган деп азыркы күнгө чейин ошол жомогун элдер бир эле күмөн. Андан кийин Аллах Тааладан аят түшүп, Айша энебиздин бул нерседен таза экендиги далилденгенден кийин пайгамбарыбыз аялын кайра кайтарды. Мен сиздерге мөсөттөн бул нерсени айтып атам. Себеби силердин араңарда деле ушул маалыматты билесиңер. Бирок ушул бир сөз кандай чоң көйгөй жаратты да? Ал фитна. Же болбосо күмөн. Эми биздин элдин арасында дагы ошентип бир-эки күмөн таштап кое берет. Адамдардын жүрөгү өтө, Абу Ханифа хадис билбейт, ал хадистен алсыз десе жүрөгү ооруп, Абу Ханифа хадис билбейт экен. Бир устаздан барат, Абу Ханифа хадисти билбейт экен го, ал алсыз экен го, биз эмне себептен анда Абу Ханифаны ээрчип жүрөбүз десе, ал дагы жооп бере албастан, Абу Ханифа алым, сен баштап ал чоң алым деген гана жооп менен чектелип калгандыктан, кээ бир адамдар биздин катарыбыздан чыгып башка жамаатка кошулган абалдар бар. Ошон үчүн намаз окуп атканда да көрүп атасыңар. Биздин намазыбызда эмес, башкача намаз окуп аткандар. Алар ошол күмөндөргө ишенип, ошол адамдардын арасындагы туура эмес пикирлерге ишенип, анан ошентип барып адамдар ошондой башка бир жамаатка кошулуп кетип атат. Эми Абу Ханифаны чындыгында тааныбайт экенбиз да. Абу Ханифанын фигын тааныбайт экенбиз. Абу Ханифанын усулун билбейт экенбиз. Каяктан далил алды? Ал чындап эле хадисти билбейби? Ою менен эле шарият айта береби? Ою менен шарият айткыдай ислам дини алымдардын ою эмес да. Ислам деген нерсе Аллахтан түшкөн дин го. Эгерде ошо адамдар айткандар Абу Ханифа өзүнүн оюна таянып эле, хадиске таянбай айткан болсо, анда Ханафи мазхаб Абу Ханифанын ою, анан бияктагы жанагы жамааттардын айткандары бул пайгамбардын айткан сөзү болуп адамдардын арасында көйгөй жаралып атат. Анан ошолдуктан ушундай тема койдук. Теманы окусаңыздар керек. Биз Абу Ханифаны ээрчийбизби же пайгамбарыбызды ээрчийбизби? Эгерде кайсыл эле мусулманды ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген жүрөгүндө иманы бар адамга барып, сен пайгамбарды ээрчийсиңби же Абу Ханифаны ээрчийсиңби десе, ойлонбостон туруп мен пайгамбарды ээрчийм деп айтат да. Анан жүрөгүнө фитна, жүрөгүнө күмөн келет. Анда эмнеге мен Абу Ханифаны ээрчип атам, пайгамбарды ээрчип турган болсом? Анан тиги жамааттар сизге жакшы далилдерди берет. Мына Сахих Бухари турат, Сахих Муслим турат, Абу Дауд турат, Тирмизи турат, Ибн Мажа турат, Мусаннаф Абдураззак, Мусаннаф Ибн Аби Шейба, толгон токой хадистер турат. Сен Абу Ханифаны ээрчип эмне кыласың? Келме хадисти ал. Анан ойлонуп калат. Демек Абу Ханифа шариатты өзүнүн ою менен айткан экен, а бу жамаат пайгамбардын сөзүн айтып атат деген. Өтө олуттуу маселе. Абу Ханифа эч качан өзүнүн оюн айткан эмес. Бардыгы хадистин, далилдин негизинде. Мына ошонун тегерегинде биз сөз кылабыз, ар бир сабагыбызда өтө олуттуу маселелерге токтолобуз. Биринчи маселебиз бу Абу Ханифа рахматуллах алейхинин өмүр баяны. Абу Ханифа рахматуллах алейхи бу аты Нуъман бин Сабит. Биздин арабызда Абу Ханифа же болбосо Ханафи мазхабы деп гана белгиленген. Абу Ханифа рахматуллах алейхинин бул дүйнөгө келүүсү качан төрөлгөндүгү жөнүндө алымдардын арасында бир талаш тартыш бар. Ошол талаш тартыштарды силерге баяндап, анын аркасында эмне жатат, ошолордун баардыгына топтолгонго бүгүн биз аракет кылабыз иншалла. Бул сабак өтө узун сабак. Ар бир күмөндөргө токтойбуз. Силердин араңарда кандай Ханафи мазхаб боюнча угуп аткан күмөн болсо айтсаңыздар, ошонун баарын чечкенге аракет кылабыз. Эми ошол адамдар ушундай деп ойлоп калган, Ханафи мазхабы же болбосо Абу Ханифа Куфадагы эле бир кепеде жашаган. Ал жака такыр дин жеткен эмес, хадис бир-эки эле хадис жеткен. Анан Абу Ханифа жерде отуруп эле фигын жазып, анан элге таркатып койгон.
hadisти bilbeyt, başka adamlar hadisти жақшырақ bilет деген mesele. Эми ошону Абу Ханифанын өмүрүнө токтолуп, эгерде Гоголе Москвада сабакка бара турган болсоңор, ал жакта биз нөлдөн баштадык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хейра үңкүрүнөн түшкөндөн баштадык. Кантип дин башталды? Өкүмдөр кантип алынды? Меккедеги өкүмдөр кандай болду? Мадинадагы өкүмдөр кандай болду? Сахабалар кандай илим алды? Пайгамбарыбыз өтүп кеткенден сахабалар маселелерге кантип жооп берди? Биз ошолорду ошентип отуруп, Ханафи мазхаб Орто Азияга келгенге чейин сүйлөйбүз. Бул жерде болсо Абу Ханифанын жеке өзүнө айтылган дооматтар жөнүндө жооп беребиз. Ал жакта жалпы Ханафи мазхабтын негиздери боюнча сүйлөсөк, бул жерде Абу Ханифанын жеке маселелеринен сүйлөшөбүз. Абу Ханифа алсызбы? Абу Ханифа чындап эле 3 жолу капыр болгонбу? Абу Ханифа хадисти билбейби? Абу Ханифа Куфада бир жашырынып жатып эле бул жерде илим алганбы? Абу Ханифага эмне себептен башка хадистер каршы келет? Абу Ханифа хадисти таштаганбы? Ошонун бардыгын изилдейбиз. Абу Ханифанын илими пайгамбарыбыздын илимине байланышкан. Ошол жанагы кээ бир жамааттарды Абу Ханифа илим билбейт дегендерден сураңыз. Сенин чынжырчаң пайгамбарга кандай болуп илешет? Айт бизге. Биз Абу Ханифанын чынжырчасын айтып беребиз. Сен өзүң чынжырчаңды айт. Кантип сен пайгамбарыбыздын илимине сенин илимиң, сенин устаздарыңдын илими байланышты. Абу Ханифа рахматуллах алейхинин устазы Хаммад ибн Аби Сулайман. Эң көп илим алган мына Куфадагы эң чоң алым. Анын устазы Ибрахим ан-Нахаи, Ибрахим бин Язид ан-Нахаи. Анын устазы Алкамат ибн Кайс ан-Нахаи. Анын устазы Абдуллах ибн Мас'уд менен Али радиаллаху анху, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы. Мына ушул чынжырча биздики. Силсиле захабия, алтындан болгон чынжырча. Бул чынжырчаны биз мындай эле түшүндүрүп коелу, себеби Гоголе Москвада сабакта ага кеңири токтолобуз. Сахабалардан канча алымдар болгон, сахабалар илимди кантип Куфага жеткизди, эмне себептен Куфадагы илим күчтүү болду, аны бардыгын токтонуп өтөбүз. Эми адамдардын пикиринде Абу Ханифа ушундай, эчтекени билбейт, мындай эле туруп алып эле бир жерде илим берип эле, анан ошо элдерге таркап кетип эле, анан адамдар Абу Ханифаны ээрчип калды. Силер Абу Ханифаны ээрчибегиле, силер хадисти кармагыла дегендей адамбы Абу Ханифа? Эгерде бир тереңирээк бир маселеге токтоло турган болсок, Абу Ханифа рахматуллах алейхи, же болбосо кайсыл эле бир алым бул дүйнөдөн өтө турган болсо, анын шакирттери, анын илимдерин улап кетет. Ошого бизде ислам тарыхында имам Аузаи, жана башка имам Хасан аль-Басри деген чоң муштахид алымдар болгон, бирок алардын илими бизге жетип келген жок. Себеби алардын окуучулары ошол ислам, ошо илимди андан кийинки коомго жеткизбей, кээ бир киши илим албай койду, же болбосо шакирттери бул дүйнөдөн өтүп кетти дагы, ошол алымдардын илими бизге жетпей калды. Ал эми Абу Ханифа рахматуллах алейхи жана 4 мазхабтын илими бизге толук бойдон бизге жетип келди. Эми бир алым бул дүйнөдөн өтө турган болсо, анын отургучуна, анын курсийине отуруу үчүн өзүнчө жөрөлгөлөр бар. Bir adam ötüp ketse, bir alım ötüp ketse de bar öyle bir orduna oturup alır öyle. Men şunu şakirtimi bismillah, men silerden şu alımdın jolu men ulantıuçumun dep sabak verilbeyt şariatta. Silerge bir kıssany aytıp bereyin. Bul kıssany, bul okuyanı İmam Ukayli özünün kitabında bayandayt. İbrahim Nakhai rahmatullah aleyhi bul dünyadan ötköndü. Sebebi İbrahim Nakhai Alkama'nın şakirti, Alkama Abdullah Mas'ud'un şakirti. İbrahim Nakhai Kufa'dağı Nomiradin alım bolgan. İbrahim Nakhai'din aslında bürü fatva beri algan emes Kufa'da. Kufa'nın avalganda ekendigin anı Google'e Moskva'da söyleşiyoruz. Kufa kanda ilimdin çordonu je jönököyle bir ayıl var. Anı Gengirre kayakta Google'e Moskva'da sabakta söyleşiyoruz.
Бул жерде Абу Ханифадан бери баштагандыгы үчүн ал жакта сүйлөнө турган сөздү бул жерде сүйлөгүм келбей жатат. Ибрахим Нахаи Куфадагы эң чоң алым болгон. Хадис илиминен, фиq илиминен дегеле муштахид мутлак даражага жеткен. Эгерде силерге бир түшүнүксүз боло турган болсо, муштахид мутлак деген эмне? Биз адамдардын илимин мындай эсептейбиз, мисалы үчүн сержант, анан кийин лейтенант деп звание көтөрүлөт го. Илимде да ошондой даражалар бар. Алыма, шейх, шейхил ислам, аллама ушундай деп. Ошол илимдин эң акыркы чегине жеткенди муштахид мутлак дейт. Абсолюттук илим. Илимдин эң акыркы чеги. Ал билбеген нерсе аз гана калган. Аз гана калды деген эми инсанбыз да, 98% илимди өзүнө камтыган адам муштахид мутлак деп айтылат. Анын муштахид мутлактын нар жагында илим жок, нар жагы пайгамбарлык. Ушунчалык илимдин акыркы чеги. Имам Абу Ханифа, Ибрахим Нахаи, Абдуллах ибн Мас'уд, Алкама, Хаммад ибн Аби Сулайман, Абу Ханифа бардыгы ошондой даражага жеткен алымдар. Муну ошол алымдар гана шариаттын атынан сүйлөй алат. Ошолор гана Куран, хадистен өкүм ала алат. Ар ким эмес. Ошончо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-уламау варасатул анбия. Алымдар пайгамбардын мураскорлору деди. Эмне себептен пайгамбарыбыз айткан жок, Куранды, хадисти таштап койдум, болду ошону ар бириң окуй бер деген жок. Жок. Алымдар пайгамбардын мураскору деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям динар, дирхам, сом, алтын, доллар таштаган жок. Ал илим таштады. Ал илимди кимдер алды? Сахабанын алымдары алды. Ал алымдар келип кийинки табииндерге үйрөтүп, табииндер алым болду. Абу Ханифа ошол алымдардан алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинин негизинде. Пайгамбарыбыз ал-уламау варасатул анбия. Илимди, пайгамбардын илимин алам десең, анда алымдардан аласың. Китептен албайсың. Өзүң чукуп албайсың. Радиодон албайсың, интернеттен албайсың. Алымдын астында мындай отуруп, мен алым эмесмин. Болгону кээ бирки алымдардын сөздөрүн силерге жеткирүүчүмүн. Жок дегенде ошондой жеткирүүчүнүн алдына барып отургула, же болбосо алымдардын астына барып отургула. Илим ошондой болуп алынат. Илим оңой келбейт. Жана кыргызда сөз бар го, илим ийне менен кудук казгандай дейт. Ийне менен кудук казуу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Бирок илим ошондой. Илим үчүн адам өмүрүн бериш керек. 20 жыл, 30 жыл. Ошентип отуруп илим алып анан муштахид мутлак деген даражага жеткен. Муштахид мутлак деген даража, ушундай даража, анын нар жагында илим жок, анын нар жагы пайгамбарлык. Муну ошолор гана Курандан, хадистен сүйлөй алат. Ошолор гана хадистен өкүм ала алат. Калгандары ошолорду ээрчүүсү милдет болот. Биз муну кеңирээк Google Москвадагы сабагыбызда кайталайбыз. Ошентип Ибрахим Нахаи рахматуллаху алейхи, Ибрахим бин Язид ан-Нахаи Куфадагы номер 1 алым болду. Ал Алкаманын шакирти. Алкама Абдуллах ибн Мас'уд. Ошентип Ибрахим Нахаи ушундай курсиге отуруп илим бергенден кийин ажал кетти, бул дүйнөдөн өттү. Абу Ханифа ошонун жанында 18 жыл илим алды. Өлгөндөн кийин анын илимин элдерге таркатыш үчүн, андан кийинки маселелерге жооп бериш үчүн, күнүмдүк адамдардын маселесине жооп бериш үчүн, демек бир адам ушул жерге отуруш керек. Мен устазыбыз, агабыз Мыктыбек Арстанбектин бир видеосун Чубак устаз бул дүйнөдөн өткөндө айткан сөз бар. Ошону азыр канча жыл болду, ошону азыр уксаң деле азыр көзүңө жаш келет. Мына мынтип чоң алым бул дүйнөдөн өттү. Элдер караңгыда көп жүрө албайт. Бунун ордуна бирөөнү алып келип улантыш керек эми ошол жолду. Ислам алымдары бир алым өткөндөн кийин анын ордуна ким барып отурат? Ошонун шакирттери барып отурат. Шакирттери да өзү эле чуркап барып отуруп алабы? Жок. Атайын машвара менен, аксакалдар менен чечилип,
Biz şunday mынау alım öttü. Bu şu alımdın jolun ulagın dep biröөнү отургузат дагы, анан ал анан ошол илимди улантып кетет. Аны үчүн ошол өлгөн алымдын жолун уланта турган адам кеминде 18 жыл, 20 жыл ошонун колунда окуган адам болуш керек. 2 ай, 1 ай, 1 жыл жарым ай окуп алып туруп эле мен ошонун шакиртимин, ошонун жолун улантам деген уят болот. Же болбосо өзүң барып отуруп алсаң уят болот. Себеби анын атайын жөрөлгөсү бар. Бир алымдын атынан сүйлөө, анын отургучуна отуруу өзүнчө бир жөрөлгө менен. Ибрахим Нахаи рахматуллах алейхи бул дүйнөдөн өткөндөн кийин адамдар кыйналып калды. Бүтүндөй маселе Ирактагы, Куфадагы маселелерди Ибрахим Нахаи чечет эле. Ибрахим Нахаи өткөндөн кийин ушундай сиздерге окшогон шакирттери өзүнүн жанында жүргөндө топтолуп Ибрахим Нахаи рахматуллах алейхинин бир шакиртине барышты. Ал шакиртинин аты Хакам ибн Утайба деген. Бул Ибрахим Нахаидин эң ишенген шакирти болчу. Ошол шакирттер, ошонун арасында имам Абу Ханифа дагы бар. 5 адам чогулушуп, көрүнүктүү адамдар. Абу Ханифа ким? 18 жыл Хаммадтын жанында илим алган, илимди Ибрахим Нахаидан илим алган. Барып чогулушуп 40 миң дирхам акча чогултуп алып алып барып кимге? Хакам ибн Утайбага барышты. Хакам ибн Утайба кабарды уктуң, барын жаназага катыштың, мына бардыгыбыздын устазыбыз болгон Ибрахим Нахаи бул дүйнөдөн өттү. Эми келип сен ордуна отуруп Ибрахим Нахаидин жолун улант деди. Ана Хакам ибн Утайба баш тартты. Жок деди. Мен бул аманатты мойнума ала албайм деди. Алып келген 40 миң дирхамыңарды өзүңөр алып кеткиле. Мен ооба Ибрахим Нахаидин шакирти, мен окудум колунда мынча жыл. Бирок бул аманатты мен мойнума ала албайм. Канчалык отурушуп, ошонун көндүргөнгө аракет кылышты, бирок көнгөн жок. Көрдүңүзбү? Бир алымдын өткөндөн кийин анын ордуна бирөөнү коюу жеңил маселе эмес. Ар ким эле барып эле Кыргызстандын бардыгы Чуак устаздын шакирти. Анан ошо кеңешип, мындай кылып чоң-чоң алымдар барып, Хакам ибн Утайбага айттырып башына не баш тартты. Бардыгы таркап кетип, үйлөрүнө барып, бардыгы намаз окуп, эми кимди коебуз Ибрахим Нахаинин ордуна дегенден кийин, бардыгы кеткенден кийин ойлонушуп, Хаммад ибн Аби Сулайманды биз сүйлөшүбүз керек. Ушу Хаммад ибн Аби Сулайманды алып келип, Ибрахим Нахаидин ордуна коелу деп, калгандары чогулуп алып анан Хаммад ибн Аби Сулаймандын үйүнө барышты. Хаммад ибн Аби Сулаймандын үйүнө барып айтышы, Хаммад, көрдүң мынакей, Хакам ибн Утайбага барсак эмне деди? Баш тартты. Эми сен бизге Ибрахим Нахаидин ордуна отуруп илим бер деди. Дегенде ойлонуп калды. Сен баштарда турган болсоң, анда абалы зор болот. Устаздын илими таркалыш керек. Дегенден кийин Хаммад ибн Аби Сулайман макул болуп, Ибрахим Нахаиге курсиине же болбосо столуна отуруп, анан илимин улантууга макулдугун берди. Жанагы 40 миң дирхамды алды дагы, кийим алды, орундарды дайындады, столдорун алды дегендей, ошол илим таркатууга керектелчү нерсени кылды. Ошентип Ибрахим Нахаидин илимин кийин Хаммад ибн Аби Сулайман улантып баштады Куфада. Ошонун астында калган шакирттер отуруп, илимин алып, ошол жерден анан имам Хаммад ибн Аби Сулайман ошол жерде сабак берди. Имам Абу Ханифа 18 жыл Хаммадтын астынан жылбай илим алды. Илим алуу ушундай болот. Эми ушул жерден токтоп тургула, аркаракка кайтайлы. Абу Ханифа рахматуллах алейхинин бул дүйнөгө төрөлүшү жөнүндө канчанчы жылы төрөлгөн дегенде алымдардын арасында талаш тартыштар бар. Бирөөлөр 61 жылы хижраттан төрөлгөн десе, бирөөлөр 63 жылы төрөлгөн дейт, бирөөлөр 80 жылы төрөлдү дейт. Көпчүлүк мухаддистер
Misali İmam Zahabi, Mizzi, Navawi, dagı başka alımlar, İmam Laknawi şu 80'ge toptolup eldin bardyk adamların ozunda Abu Hanifa kançançı yıl türülgönse 80 yıl türülgön dep aytılgan. Birok 80 yılı türülgöndügündө kiçine talaş bar. Makul bolboy turgan maseleler var. Oşoga İmam Kawsari rahmatullah aleyhi 70. yılı törülgön Abu Hanifa degenge toktolup şul sözdördün en güçlüsü bu 70. yılı törülgön. Bunu emne payda boldu? Abu Hanifa'nın 80 yılı törülsömüne 70. yılı törülsömüne dese al kançalık ertirek törülse bu paygambarga jakыныrak bolat. Sahabalarda görүү mümkünçülüğü var. Alardan ilim alуу mümkünçülüğü var. Emne sebepten 70 dep aytып atабыз. 70 dep aytkандыгыбыз demek al көбүрөөк сахабаны көргөн. Abu Hanifa sahabalardan ilim aldı almadı degen talaşka çekit koyu da bolot. Bizdin Hanafi alımda ova Abu Hanifa sahabalardan dağı ilim algan. Başka cumhur muhaddisinler jana başkalar Abu Hanifa sahabalardı gana görgön birok andan ilim algan emes degen maselени aytат. Bizge ilim algandыгын tasdoo mümkün bolot. Эми кайра бул жакка кайттык. İbrahim Nakhai hicrattın 95-жылы бул дүйнөдөн өттү. Oşol mezgilde janagı beşöөнүн birösü bolup Abu Hanifa barıp atat. Janagı Hakam ibn Utaybaga, Hamad ibn Abi Sulayman'dı gel İbrahim Nakhai'nin orduna otur degenlerin arasında Abu Hanifa bolot. Egerde janagı muhaddisinler aytkандай 80 yılı törülgön dep ayta turgan bolsok 95 yılı İbrahim Nakhai ölüp atsa anda 15 yaşta bolot. 15 yaşta oşol İbrahim Nakhai'din işengen şakirtleri menen barıp janagындай maseleye katışa alabı. 15 yaştagı bala. Anan al fiqqa kaytkan mezgili bolчу Abu Hanifa'nın. Abu Hanifa ilimdi baştalganda birinci mineden ilim algan? Akidadan ilim algan. Akidadan ilim alıp, akidada alım bolup, anan oşol jerde Kufadagı, Basradagı Memmin degen Mu'tazila, Şia adaşkandarga ne kılgan? Rat bergen. Janagı şubhalarına жооп berip, barıp, talaşıp, silerin joluna toora emes, toora ahli sunnan jolu mınanday dep, talaşıp, alardın bardığın ilimge çakırgan adam bolgan Abu Hanifa. Anan elestet. Anan kийинчерээк anan hiç bir adamlar Abu Hanifa menen talaşkanga mümkünçülüğü bolboy kalgandan keyin anan başka alımların sunuşu menen Abu Hanifa ne oldu? Fiqh ilimine kayıttı. Fiqh ilimine kayıtıp anan keyin İbrahim Nakhai'din sabaklarına kayıtıdat. Oşol mezgilde İbrahim Nakhai 95. hicratta ölgön bolsa, Abu Hanifa'nın 80 yılı töröldü desek anda 15 yaşında al kaçan ilim alıp akidadan, kaçan adamlarga akidadan savak berip, anan al savaktı bütürüp, talaşıp bütüp, anan kayra fiqqa gel 15 yaşta janagı İbrahim Nakhai'din Memmin degen 5 şakirtinin arasında Hakam ibn Utaybaga baruga mümkün bele. 15 yaşında. Mümkün emes. Oşon üçün İmam Kawsari rahmatullahi aleyhi jok bul 70. yılı törülgön. Demek sahabalara jakınırak. Oşondo 70. yılı törülgön bolsa dagı İmam Abu Hanifa 25 yaşta bolat. Akılga sыя turgan nerse. 15'ke çeyin alım bolsa bir 10 yıl akida menen alekten bolsa 20'ga çıkkan bolsa 25 yaşından İbrahim Nakhai'din sabaklarına var fiqh öğrenip başlagan bolsa makul deybiz. Mına oşondan ulam ne olup kaldı bu mesele? Oşol Abu Hanifa İbrahim Nakhai'din törölgöndügündө ушундай талаштар бар. Ошентип İbrahim Nakhai ölgöndөн keyin Hamad ibn Abi Sulayman oşonun orduna oturup ilim berip İbrahim Nakhai ötköndөн keyin anın orduna Abu Hanifa oturdu. Anan Abu Hanifa oşon men ilimini tarqatты. Demek janagı biz aytkan angemelerge, kavarlarga karaganda al alımdardın orduna oturup oňoçuluk emesken. Demek İbrahim Nakhai çoğun alım ol oturgan bolsa, al ötkenime Hamad ibn Abi Sulayman ötköndөн keyin Abu Hanifa var anın orduna otura turgan bolsa, başkaça aytkanda janagı altından bolgon çinjirçany ulanta turgan bolsa Abu Hanifa jönököy adam emes da. Hadisti bilbegen, alsız bir jerde jatkan adam emes da Abu Hanifa. Abu Hanifa'nın ilimi oşol mezgilde
болуп калгандыктан анан Хаммад ибн Аби Сулаймандын ордуна отурганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Дүйнө бардыгы имам Абу Ханифаны мучтахид мутлак деп тааныйт. Мучтахид мутлак деп тааныйт дагы ошол жанагы мазхаб кармабагандар деле, Абу Ханифага жаман сөз айткандар деле, Абу Ханифа мучтахид мутлакпы десең ооба дейт. Бирок хадисти билбейт дейт. Мучтахид мутлак болуш үчүн хадисти билиш керек. Хадисти билбесе мучтахид мутлак боло албайт. Демек, алардын айтып аткан сөзүндө өзү бири-бирине карама-каршылык бар. Ал ошол мучтахид мутлак болгондугу хадистен, фиктан, акыйдадан, тиги тафсирден, араб тилинен алым болгон, башкача айтканда илимдин акыркы чегине жеткендиги үчүн мучтахид мутлак болуп атса. Анан Абу Ханифаны хадис билбейт деп айтабызбы? Бул эмне? Баягы илим албагандыктан, ар жерден уккан, Абу Ханифанын душмандарынын сөздөрүн уккан, анан кийин болуп тактабастан ээрчи мен молдо болуп, анан кийин ушундай сөздөрдү айтып жүргөндөрү элдин арасында белгилүү. Эми терең изилдейбиз. Абу Ханифа хадисти билеби экен, билбейби экен. Ошол мезгилдеги чоң мухаддисиндер Абу Ханифа жөнүндө эмне деген? Абу Ханифа хадисти билбейби чында эле? Же болбосо ошол мезгилде кээ бир адамдар Абу Ханифаны хадисти алсыз деген? Ооба. Имам Бухари Абу Ханифаны даиф алсыз деген, Имам Насаи даиф деген, Имам Дарқутни даиф деген, Имам Хатиб Багдади даиф деген 4-5. Макул. Аларды да изилдеп чыгабыз. Эмне себептен даиф деди? Кайсы негизде даиф деди? Алсыз деди. Анын бардыгын не? Bir-birden izlep çıkabız. Жүрөгүңөргө ушунчалык даражада ишеничти алып келебиз. Абу Ханифа хадисте алым экен деген. Андан дагы Абу Ханифа рахматуллах алейхи Куфада жашагандыгы үчүн Куфага хадис жетпеген деген дагы айыптарды айтат. Аны дагы изилдейбиз. Аны көк эле Москвада издейбиз. Сабакта. Ошол жерде Абу Ханифа Куфада болгон. Куфанын абалы кандай болчу? Илимий абал. Хадис жеткенби, жеткен эмеспи? Аны ошол жерде токтонобуз. Имам Бухари рахматуллах алейхи Абу Ханифаны даиф десе дагы себеби бар, аны да токтолобуз. Ар бир шаарларга кирип хадис топтогон. Имам Бухаридин максаты ушундай. Кайсыл жерде бир хадис укса, ошол жерге барып ошол хадисти топтогон. Бул жерде болсо ошол жакка барган. Ошол айтат, мен Шамга, бул жагы Хижазга, Иракка, башка жактарга хадис талап кылып кирдим, хадис изилдеп. Бирок Куфага канча жолу келгеним менин эсимде жок дейт. Имам Бухари 256-хижратта өлгөн. Абу Ханифа 150-жылы өлүп аткан болсо, Абу Ханифа өлгөндөн канча жылдан кийин Куфага барып хадис талап кылып аткан болсо, андан мурда илим жок, Имам Бухаридин мезгилинде илим болуп калды. Хадис ошол жерде топтолуп калдыбы? Аны суроо коюп турга, аны берки сабактарда баяндайбыз. Имам Бухари Куфага көп жолу киргендигин айткандыгы Куфада хадистин көп экендигинен далилдейт. Дагы көптөгөн далилдер бар. Аны өзүнүн убагында токтонобуз. Азыр эми Абу Ханифа рахматуллах алейхи эмне себептен башка мухаддисиндердей болуп, хадис топтомдору көп, хадис менен алек болбогон дегенди кыскача айтып, анан Абу Ханифанын хадистеги даражасын ошол мезгилдеги чоң мухаддис алымдар кандай баяндаганына токтойбуз. Имам Абу Ханифа рахматуллах алейхи бул факих болгон. Башка мухаддисиндер болгон, ал пайгамбарыбыздан хадистерди жатташкан, хадистерди үйрөнүшкөн. Анан өкө фукахалар менен мухаддисиндердин арасында кичине жанагындай сахнаны талаш болгон. Биз кыйынбыз. Азыр ошондой болуп атат го Кыргызстанда да. Ким кыйын? Катуу, ким талашып атат? Номер 1 ким Кыргызстанда? Алымдардан депчи. Ошол мезгилде да мухаддисиндер булар пайгамбардын хадистерин жаттагандар. Фукахалар бул пайгамбардын хадисинен өкүм чыгаргандар. Абу Ханифа айтат, мен отуруп алып хадистерди ан фулан, ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям иннамал а'малу бинният бир кетти. Ан фулан, ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям буниял ислам ала хамсин кетти. Деп отургум келбейт деген. Мен адамдарга ошол айтылган пайгамбарыбыздын хадисинен адамдардын намазын оңдогонго, орозосун оңдогонго өкүмдөрдү чыгарып мен адамдардын маселесин чечем.
жөн эле хадисти риваят кылганды мага кызыгы жок деген. Ошон үчүн анын отуруп хадис риваят кылбагандыгын башка адамдар Абу Ханифа хадис билбейт деп жоромошот. Жок. Абу Ханифаны хадис риваят кылып отурбагандыгы ал хадистин каймагы менен алек болгон. Аяттын каймагы менен алек болгон. Биз адамдарга өкүм керек да. Намазың бузулуп калды, кантип бол? Аны флан айтып кой, бол. Мындан кантип өкүм алыш керек? Абу Ханифа ошол хадистерден, аяттардан өкүм алуу менен алек болгон. Башкалар мухаддисиндер риваят кылып жаттап топтоо менен алек болгон. Анан экөөнүн арасында жанагы сахнаны талаш болгон. Биз кыйынбыз, биз пайгамбарыбыздын мунаскорубуз деген. Анан ошого Абу Ханифага адамдар көп болуп, сабактарын адамдар көп отуруп, маселени чечип, адамдар Абу Ханифа фатвасын алып баштаганда душмандык баштаган. Аларга эч ким барбастан баары Абу Ханифага топтолуп баштаганда, анан Абу Ханифаны көрө албастан анан кийин ар кандай айыптарды коюп баштаган. Анын дагы ар бирине токтойбуз. Кудайым өмүр бере турган болсо. Анан ошого имам Абу Ханифа хадис риваят кылуу менен алек болбогондугунун себеби ал хадистин өкүм чыгаруусу менен алек болгон. Биз башка сабактарыбызда айтканбыз. Абу Ханифага чейин илим кандай болгон десе суроо жооп болгон. Пайгамбарыбыз мезгилинде да суроо жооп, сахабалардын мезгилинде да суроо жооп, табииндердин, чоң табииндердин мезгилинде да суроо жооп болгон. Сурап келет, жооп берет, кетти. Эртеси ошо окшош суроону кайра келип сурайт, кайра жооп берет. Абу Ханифага курси келгенде Хаммад ибн Аби Сулаймандын ордуна отурганда токтогула деген. Эми күнүгө эле суроо жооп эмес. Эми мен силерге эрежени үйрөтөмүн. Эрежени үйрөнүп алсаң мага келишиң шарт эмес. Эрежени үйрөн, илимди үйрөнөлү, суроо жооп токтотолу эми. Суроо жооп менен боло турганса мен өлсөм, сурай турган адам таппай каласыңар. Бул алым өтсө, сурай турган адам таппай каласыңар. Чуак ажеке өтүп кетти. Андагы чоң илим, чоң хадис илими, тафсир илим, акыйда илим, фик илими бар. Бирок ага суроо жооп отуруп алдык. Болбогон суроолорду берип өмүрүн алдык. Бардыгы суроо менен гана чектелип калды. Бирөө аракет кылып илим алайын дебеди. Не бар? Чубак бар, мен чубактан суроо алам. Өзү издене алган жок. Изденгенге аракет да кылган жок. Китеп окуган жок. Сурадым, мен тахажжуд намазын окуунун кандай экенин айтып бериң. Чубак ажы ошого зерикпесин айт, тахажжудду минтип окуйсуң. Кайра келди, нафил намазды кантип окуйбуз? Нафил намазды минтип окуйсуң, кетти. Шыпыргын жогору окуп койсоң эмне болот деди. Жогору окуп койсоң алганга жеңил болот деди. Чубак ажы бул дүйнөдөн өтүп кетти. Адамдар кайра жанагы көр таягын издегендей, сокур таягын издегендей кайра бирөөнү издеп калды. Дагы кимден сурайбыз деп. Эгерде илим берилген болсо, эрежелерди үйрөнгөн болсо, анча-мынча маселени өзүңүз деле билип алат. Абу Ханифа эмне деди, эми токтогула. Эми суроо жооп токтотобуз деп, эми илимди эрежеге салабыз деп, эң биринчи эрежеге илимди салып баштагандар бул Абу Ханифа болгон. Хадистерди, аяттардын бардыгын топтоду дагы эки катар эреже түзүп койду. Куллу ма яхруджу минас-сабилайни янкуду буду. Ар бир эки авреттен чыккан нерсе даратты сындырат деди. Анан мухаддисиндер кыйкырып чыкты, мындай жок, пайгамбарыбыз минтип айткан эмес, сен өзүң оюңан айтасың. Жок, муну жазган меники. Мунун аркасында ондогон хадис бар, ондогон аят бар, каулу сахаба бар, сахабанын сөзү бар, сахабанын амалы бар, табииндердин фатвасы бар, ижма бар. Шону топтоп туруп хуласасын, эң акыркы каймагын жазып койду мынакей. Сен кыйналба хадистерди оку. Мына сага эреже. Эки жолдун биринен чыккан нерсе даратты бузат. Болду, бүттү. Сен ушул бир катарды үйрөнсөң, анын аркасында ондогон, 20 далилдер бар. Ал далилге башың ооруп отурбайсың. Мына сага. Анан ошондон кийин анан фик илими негизделип жазылып баштады. Анан жазып койгондон кийин анын далилин айтпады да, эрежени жазып койсо, анан кийин мухаддисиндер кыжаалат болуп баштады да. Муну айтып койду, бул эмнени айтты, неге айтты? Акылы жетпейт ага. Анан ошондон душмандык болуп, Абу Ханифаны хадисте алсыз, Абу Ханифа хадис билбейт деген дооматтарды айтып башташты. Азыр могул жерде ошол мезгилдеги эң чоң мухаддис алымдардын Абу Ханифа боюнча айткан жакшы мүнөздөмөлөрүн угуп чыгабыз.
Andan keyin Abu Hanifa boyunca jama мүнөздөмө бергендерinde ар биринин сөзүнө токтойбуз. Эмне себептен айткан? Аны чечмелейбиz. Эми Abu Hanifa hadis менен алек болгонбу? Hadisти билеби десе, дүйнөдөгү чоң алымдар ова Abu Hanifa hadisten алым болгон дейт. Алар Хатибул Багдади, İmam Nevavi, İbn Hajar al-Asqalani, İmam Suyuti, İmam Zahabi, İmam Yafi'i, Şa'rani, El-Mizzi çarçaysın eseptese. Abu Hanifa hadisten alım bolgon degenler. Emi bir-birden toktayız. Ali ibn Madini degen çoğ muhaddis alım. Bütünдөй muhaddisinlerden imamı. Al bilgen hadis ilimin anca miçe adam bilgen emas. İmam Bukhari'nin ustazı bolat Ali ibn Madini. İmam Bukhari şunçalık ilimden çegine jetip şintip turganda biröle suragan eken. İmam Bukhari sen özüңdü biröөнүн aslında biraz ilimsiz sezesizmi mi? Hadis babında. Dese Mastasghartu nefsi illa inda Ali ibn Madini. Men özümde ilimsiz, bir gana Ali ibn Madini'nin aslında özümde ilimsiz sezem degan. Kalganın Ali ibn Madini'nin ömür bayanın orusçasından izlep çıksaňar bolat. Ali ibn Madini'den çoğ alım yok hadis iliminde. Jarh ve ta'dil degen ilimi. Bir adamlarga jakşı мүнөздөмө жана жаман мүнөздөмө бере турган alımdardın sap başında. Ali ibn Madini Abu Hanifa jönünde ne deptir? قال أبو حنيفة روى عنه الثوري. سفيان الثوري أبو حنيفة حديث رواية قلان دبتر علي بن مديني. ابن المبارك أبو حنيفة حديث رواية قلان. عبد الله بن المبارك çoğ muhaddis alım. Çoğ muhaddis alım bolsa dağı Abu Hanifa'nın aslında bar fiqhtan ilim algan. Oşogo eldin bar aytат. Abdullah ibn Mubarak hadis iliminde en jogorku tepkiştegi alımlardan. Abdullah ibn Mubarak'tı Hanafi deşken. Sebebi İmam Abu Hanifa'nın aslında ilim algan. Biroq hadiste de rivayet kılgan. Bir Ali ibn Madini ayttat Abu Hanifa'dan Sufyan Thawri hadiste rivayet kılgan. Abdullah ibn Mubarak hadiste rivayet kılgan. Hammad ibn Zeyd degen çoğ muhaddis bar. Hadiste rivayet kılgan. Vaki ibn Jarrah degen çoğ muhaddis bar. Abu Hanifa'dan hadis rivayet kılgan. Abbad ibn al-Awwam degen çoğ muhaddis bar. Al hadis rivayet kılgan. Ja'far ibn Awu degen çoğ muhaddis bar. Alda Abu Hanifa'dan hadis rivayet kılgan. Oşol mezgilde çoğ muhaddisinde Abu Hanifa'nın aslında bar fiqh emez, hadis rivayet kılgan. Eğer Abu Hanifa hadis bilmese bunu çoğ alımları tezekler bize anjanda. Ne geziret? Andan keyin Ali ibn Madini Abu Hanifa'ga münözdömö berip aytıp atat. Wa huwa thiqatun la ba'sa bihi. Abu Hanifa thiqa. Thiqa degen narsa hadiste en jogorku daraja. Hadis iliminde en jogorku darajada. La ba'sa bihi. Andan hadis ilim alış kerek. Çoğ alım. Bul Ali ibn Madini'den Abu Hanifa'ga bergen jakşı münözdömesi. Dünyada bardyk alımlar Abu Hanifa alsız hadisti bilbeyt dese dağı Ali ibn Madini Abu Hanifa thiqatun la ba'sa bihi. Andan hiç kanday problema yok, andan ilim aldı degen şu söz yetişti özü. Kaysıl dünyadagi muhaddis mağa gelsin. Yok, Ali ibn Madini'ge sözünü tayan albayız, mintip karayız degen. Sebebi Ali ibn Madini'den ozundan çıkan söz erece olgan. Dünyadagi bardyk muhaddisinler bir adamdan münözdömö bir bul hadisti sahih deybiz, daif deybiz, bunu hadisти rivayet kılgan adamdın darajası kanday degende Ali ibn Madini'ge kaytmayınca al adam hüküm bere albayt. El ilmu jarh ve ta'dil degen ilim var. Şul adamdardı hadisти rivayet kılgandardın darajasın bile turgan. Bul siqa, bul daif, bul alsız, bul jalgançı dep. Oşol kitaplarda Ali ibn Madini'nin sözleri monçoktoy dizilip turat. Kaysı bir alım bolsun, ağa münözdömö bere turgan, taba turgan bolsa Ali ibn Madini'den bar bolуш керек. Eğer Ali ibn Madini thiqatun söz yeti barganlat muhaddis dese boldu bitti. Abu Hanifa'ga şunday jakşı münözdö bere. İkincisi Şu'ba ibn Haccac. Şu'ba
hadis iliminde nomer один деп айтылған. Muhaddisinderde Şu'ba bir söz söylөгөндө Şu'baga karşı bir söylөй алган эмес. Аны jarh va ta'dil ilimini okugan adam, hadis ilimini okugan adam, ilal ilimini okugan adamlar Şu'ba mындай депtir dese ordunda toktойт. Şunday alım Şu'ba. Oşo Şu'ba ibn Hajjaj Abu Hanifa jönündө emne деген экен. Abu Hanifa jönündө Şu'banın oyu ötө жакшы болгон экен. Abu Hanifa degende daroo urmатын жайына койчу. Gündördün bir gününde qıyla lahu. Ağa aytışıptır, Şu'bat ibn Hajjajga ayttır. Mata Abu Hanifa. Abu Hanifa bu dünyadan öttü dep Şu'baga habar jetiptir. Habar jetkende ne deptir? Şu'ba. Laqad zahaba ma'ahu fiqhul Kufa. İlimdin qaymağı fiqhi Kufadağı Abu Hanifa men getiptir, öldü deptir. Şunçalık bağlagan. Kufa'nın ilimi bardığı getdi. Ayda fiqh var, hadis var, luga var, tefsir var. Abu Hanife öldü, Kufa'da ilim bardığı getiptir diyen. Demek Abu Hanife janağı göçödögü balдар aytkандай nipadarakta. Suile İbn Ma'in. Yahya ibn Ma'in degen muhaddis alımlardan bir çoğ alım var. Ne sebepten bu kitap nemede? Men jalan güçlü alımların sözlerini topladım. Sebebi mındayrak alımda aytsan jana maskap karmagandar Abu Hanifa'ga bir domat aytkandar anı deşi mümkün da. Oşol döş ağaların sözlerini alып kelip atam. Hadis ilimindeki döş ağaların sözü. Yahya ibn Ma'in degen hadis iliminde jarh ve ta'dil jana adamlarga daraja berүүдөгү номер 1. Мындай айтканда, жанагы жарх ва ta'dil илимин окуганда, бул Yahya ibn Ma'in'in sözü келгенде ордунда токтошот. 20 минут вакыт калыптыр. Бизде суроо жооптор дагы бар да. Эми ошол Yahya ibn Ma'in'den азымно сөздөр чыккандан кийин кыйын болсо бирөө мага кайра жообун айтсын. Сен айткан Yahya ibn Ma'in да простой адам, ал жөн эле. Ali ibn Madini jönököylü adam ala sözüm ne kıyındarı gelsin hadi. No Kırgızistan'ın bir orta dünyadan biri aytsın. Ali ibn Madini'nin söz eti var kalınbaydı. Şu'ba'nın söz eti var kalınbaydı. Cevol bolsa Yahya ibn Ma'in'nin söz eti var kalınbaydı. Kolunu ölperim ben. Şu Yahya ibn Ma'in Abu Hanifa jönündemne deydi. Abu Hanifa jönünde sorap, ya Yahya ibn Ma'in, ماذا تقول في أبي حنيفة? Abu Hanifa jönünde ne deysin? Gebirki adamlar andan hadis alınmaydı da atat, hadis alsız da atat, daif da atat. Sen ne deysin? Dünyadagi en çoğun azırkı mezgildeki alım sensin dep suraganda, sikatun sözü etibarga alıngan hadis ilimindeki en jogorku alım dedi. Ma semi'tu ahadan da'afahu. Hiçbir insandan ukmadım ben. Abu Hanifa'nın alsız hadiste söz alınmaydı degen bir dağ insan ukmadım dedi. Yahya ibn Ma'in. Atigi kimdir? Jana Abu Hanifa'nın daif degendir. Abu Hanifa'nın alsız degendir. Kiyinki gelgendir. Döş alan aytты, zor jaktan. Demek Yahya bin Ma'in dağı Abu Hanifa'nın çoğun alım ekendigin bizge bayandap atat. Anan jana Şu'ba ibn Hajjaj dağı Abu Hanifa jönündemne degenken yaktubu ileyhi an yuhaddisa ve ya'muru ve Şu'ba keyin to'xtayın. Emi söz geldik. Yahya bin Ma'in hadis ilimindeki en çoğun alım. Al aytып atat Abu Hanifa'nın bir dağ adamdın daif degen alsız degen ukpadım. Degenden keyin Indiyadan çıkan İmam Kashmiri degen çoğun alım var. Hanafi. Oşol aytat fa'ulima. Muna uşul nerseden bilindi deyt. Annal imamul humam lem yekun mecruhan ila zamani İbn Ma'in. Biz şu sözden bilip atabız deyt. Demek Abu Hanifa'nın o ilgerki çoğun alımlar alsız degen emes. Anı giyinkiler aytıp başlagan eken janağı. Andan giyinkiler. Demek İbn Ma'in'ge çeyin hiç kim Abu Hanifa'nı daif devegen bolsa, Abu Hanifa'nı alsız devegen bolsa,
Andan kийинкилердин сөзүнө жол болсун да. İmam Kaşmir ne deydi? Demek deydi. Yahya bin Ma'in uşintiп aytып atsa, hiç kim Abu Hanifa'nı alsız degen ukpadım dep aytып atsa deydi. Demek ağa çeyin Abu Hanifa'nı hiç kim daif degen emas. Andan kийинки adamlar gana söylegen eken alardın sözleri. Sebebi ne? Bu problema janağı Kur'an mahluk degenden keyin gelip çıktı deydi. Kur'an mahluk degen bir zaman gelgen şul musulmanların başına Mu'tezileler başçılıkka gelip kalıp, anan şul Mu'tezilelerden zamanında Kur'an'da jaralgan dep aytasın dep, anan oşol mezgildeki kazılar Hanafiler bolgon, buro Mu'tezile bolgon. Akidası Mu'tezile, fiqhta Hanafi. Anan oşolor Kur'an'da mahluk dep aytkandan keyin ele Hanafilerge bolgon düşmanlık küçöp ketken. Anan şundan ulam anan Abu Hanifa'ga ta'an aytılıngan deydi. Üçüncü dağı bir çoğun alım. Yahya bin Sa'id Qattan. Bul dağı Cerh ve Ta'dil iliminde, hadis iliminde en çoğun alım. Al ne deydi? Abu Hanifa jönündө aytkanda, suraganda ne deyiptir? La nekzibullah. Emi Allah'ın aslında жалган aytpaylı biz. Rubbama zahabna ila şeyin min kavli Abi Hanifa faqulna bihi. Yahya bin Sa'id Qattan çoğun muhaddis alım. Abu Hanifa jönündө suralgan uşintiп aytты. Emi sen surap kaldың aytpasan bolbay kaldı. Emi Allah'ın aslında biz жалган aytkanga bolbayt. Şındığında biz Abu Hanifa'nın sözlerini alıp, oşonun sözlerinden fatva berip, oşo menen jaşayt elek. Alımlar aytат, Yahya bin Sa'id Qattan emne sebepten bu sözdü aytты dese, oşol mezgilde Abu Hanifa'nı bardık alsızdı, Abu Hanifa'nı algandardı, fitnaçı da atkan mezgilde özün jaman көргөзүп албаш үчүн ушинтип жашырынып жүргөн экен да. Анан сурап калганда эле жалган айтпайлы. Чындыгында Abu Hanifa çoğun alım, oşonun sözleri менен biz fatva beret болчук дейт muhaddis. Demek Abu Hanifa oşol mezgilde muhaddisinlerdi dagы baş ийдире алган илими менен. Oşolor эмне кылган? Hadisi менен, fiqh менен oşolorga ilim бере алган. Yahya bin Ma'in, dagı İmam Yahya bin Ma'in'den başka bir sözünü taptım. Yahya bin Ma'in Abu Hanifa jönünde dagı emne degen. Jana ayttık o. Ne deptir? Qala la ba'sa bihi. Abu Hanifa'dan hadis alууda hiç qanday problemi yok. Alış gerek. Lam yakun muttahaman. Al hiç kaçan bir jalgançılıkça je bir alsızlıkta aga bir domat koyulgan emes depti. Wa laqad darabahu Yazid ibn Hubayr. Janağı Abu Hanifa'nı Yazid ne kılgan urup qazı bolasın deme. Alal qada. Fa aba en yekuna qadiyan. Takvalığından qazıçılıktan baş tartkan dedi. Bu şunday takva, şunday güçlü alım bol. Al hadiste hiç qanday probleması yok dep Yahya bin Ma'in dağı bir jolu Abu Hanifa jönünde жақшы münözdeme berdi. Men köp sözler topladım. Oşol janağı Abu Hanifa'nın alsız degenler süyley alбай kala turgan darajada topladım. Bunu bugünkü sabagızda büte alбай kalabız. Keyinki sabakta da ulantabız. Adamların jürögüne işeniş gelsin. Abu Hanifa hadisти bilgen çoğun alım bolgan. Dünyada çoğun muhaddis alımlardagı Abu Hanifa'nın sözün etibarga algan. 13 minut vaqt kalıptır. Biz şu yerden toxtataylık. Emki sabagız bundan da kızıqtırak bolat. Ar bir Abu Hanifa'ga aytılgan jaman sözlerden bardığına жооп берүүгө аракет кылабыз иншалла. Ва саллаллаху таала хайри халк Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Bizde 13 minut vaqtımız kalıptır. Men bir mesele jönündө toktoloyun dagı, andan keyin bizge kelgen suroolar var. Oşo suroolarga жооп бергенге аракет кылайын. Анан бул жерде да суроо боло турган болсо, ага да жетишебизби, жетишпейбизби билбейм, ha? Биздин сабагыбыз көптөн бери уланбай калгандыгына байланыштуу. Өткөндө bir маселе козголунган. Ушул маселенин аркасында адамдардын арасында ар кандай сөздөр жүрөт. Кээ биркилер мага жооп беретинде айтылынган. Мына бизге ислам, биздин камера тартып, биздин сабактарды чыгарып аткан балага кайра ошол видеолорду жөнөтүп, ол жобой жооп берсин, ол жобой эмнеге айтпайт, бул жага жооп берилбейби, ушул бойдон калабы деген. Мен ушул маселеге жооп берүүнү каалабадым эле. Себеби ушул алакандай болгон Кыргызстаныбызда устаздар бири-бири менен кайым айтышып, бири-бирине жооп бергенди жакшы көрбөйт элем. Бирок эми бизге ошондой бир
сөздөрдү айткан болсо, анан аны жөн таштап койсок, бизден илим алабыз дегендерге, биздин фатваларды алабыз дегенге, бизден сабак алабыз дегендерге бир бөгөт коюлгандай болуп калат. Демек бул маселелерин туура эмес айтат экен. Ошого мындан албайлы деген болбосун деп, жанагы күмөн таштап койгон күмөндү кайра адамдардан жок, андай күмөн жок деп, ошо маселени чечип коюш үчүн ушул маселеге токтолайын деп турам. Эмесе ушул маселе боюнча сүйлөгүм келбеди эле. Этибарга да алган жок элем ошо сөздөрдү. Бул маселе зина карызбы, карыз эмеспи деген маселе. Бул айтылган сөздү мен бир мезгилде айттым, ушул зина карыз деген сөз бир аз шариаттын эрежелерине түшпөйт. Ханафи мазхабтын эрежелерине түшпөйт. Бирок эми билбейм, кээ бир алымдар айткан экен, аны мен уккан эмес экенмин. Мага бул суроонун туулуу, жаралуу немесин кошо айтып кетейин. Мага тынбастан азыр мынау номерге тынбай суроолор келет. Ошол жерге бир кыздан мага суроо келди. 18 жашта экен. Ата энеси өтүп кеткен экен. Анан агасы бар экен, агасы кечке зина кылат экен, ушундай баягы туура эмес жолдо жүрөт экен. Жанагы видеолорду кээ бир устаздар ушундай бир сөздөрдөн угуп калыптыр дагы. Зина бул карыз. Аны кызы же карындашы же апасы төлөйт. Бул дүйнөдө төлөйт. Ошон үчүн жанагы зинадан, жанагы никесиз жакындык кылуудан сактангыла деп коркутуу иретинде айтылган сөз экен. Аны уккандагы анан ал кыз айтты. Мен деди 18 жаштамын деди. Менин агамын зина кылып жүргөндүгү ачык деди. Мен жолуктам деди. Агама айттым, эч кандай менден пайда чыккан жок. Эми ушундай деп угуп калдым, мен агамдын карызын төлөгөнгө дайын эмесмин деди. Эмне себептен агам барып зина кылат, мен аны төлөшүм керек. Мен төлөгөндөн көрө, эгерде шариатта уруксат боло турган болсо, мен өзүмө кол салайын, мен таза ойдон Аллах Тааланын астына баргым келет. Мен эгерде төлөшү анык боло турган болсо, мен төлөгөнгө дайын эмесмин деди. Анан кийин мен айттым, жок карындашым, андай маселе жок. Ар ким өзүнүн кылган күнөөсүнө өзү жооп берет. Сенин ошо агаң зина кылган болсо, ал өзү жооп берет кыяматта. Бул дүйнөдө сен жооп бербейсиң. Деп аны жоошутуп, маселени чечти. Ал туура эмеспи? Туура эмес ал сөз. Ал коркутуу иретинде гана мындай айтылган сөз болушу мүмкүн. Ал исламдын эрежесине түшпөгөн маселе. Деп айтканыман кийин, ушинтип сабак кылып атканыбызда бир момент келип калды, анан айттым. Ушундай сөздөр бар экен, андай нерсе жок. Ханафи мазхабта карыз деген маселе жок. Агаң зина кылса, карындашың төлөйт деген жок. Сен өзүң мойнуң үзүлгө, сен өзүң жооп бересиң. Сен кылганыңа эмне себептен апаң жооп бериш керек? Эмне себептен апаң зина кылыш керек сен кылган зинаңа? Сен кылган зинаңа эмне себептен карындашың зина кылыш керек? Ал апаң менен карындашыңда эмне күнөө? Эгерде ошондой боло турган болсо, ата энелер балдардын аркасынан карындаштар жүрүш керекпи? Могу зина кылып койбосун, зина кыла турган болсо эртең биз жооп берип калабыз, биз төлөйбүз деп. Анан ушундай сөз чыгып, ушунтип айтып койгондон кийин, анан биздин бир шейхтер, алламалар, анан кийин ушундай сөз айтылыптыр, бул туура эмес. Ханафи мазхабта бул зина карыз эмес дегенде айтылыптыр. Бул мазхабка кармалынбайт. Бардык мазхабта зина арам. Эй мусулман, мен зина арамбы, адалбы деген маселени сурап айтып аткан жокмун ал жерде. Ал Куран менен, ижма менен бүтүн алымдар зинаны карыз деп билген. Аны кичинекей эми намаз окуган адам деле билет. Эмне адамдардын астына чыгып, зинаны маселесинде мазхабка кармалбайт деп артисттик кылып атасың. Мен ал жерде зина карызбы, карыз эмеспи деген маселени айттым. Зинанын арам экендигине шек күмөн жок. Зина арам, тозокко түшөсүң. Андан кийин жалпы эреже бар, каида. Ла тазиру вазирату визра ухра деген аят бар. Ал аятта эмне деген? Бирөөнүн күнөөсүн бирөө тартпайт. Шариятыбызда бул каида амма дейт. Жалпы каида амма. Жалпы эреже. Сен бирөөнүн машинесин урдуңбу, сен төлөйсүң. Сен муну өлтүрдүңбү, сен камаласың. Жалпы эреже бул.
Ошол эрежени ошо аятта айтсам, бул аятты башка алымдар дагы далил кылган. Бул шариятыбызда эң белгилүү кайда, эреже, жалпы эреже деп айтылат. Десем, ошону айтып атат. Ова ла тазир вазирату визра ухра. О, ошондой. Бирок илля зина. Зинадан башкасы дейт. Ай, зинаны төлөйсүң, башкасын төлөбөйсүң дейт. Анан шариаттын атынан сүйлөп аткандар усулга, эрежеге карап сүйлөсө жакшы болот. Bir аятты таксис деп коет усул эрежесинде. Бөлүп үчүн өзүнө окшогон мутаватир аят келиш керек. Ла тазиру вазирату визра ухра илля зина деп башка жакта келиш керек, таксис кылыш үчүн. Же болбосо хадис мутаватир келиш керек. Эч бир шек күмөнсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла тазиру вазирату визра ухра илля зина." Зина гана төлөнбөйт, калганы төлөнөт деген. Эгерде хабарул ахад дейт, андан төмөнүрөөк даражада bir хадис келсе, ал сахих болсо дагы, сахих хадисте айтылынса, "Ла тазиру вазирату визра ухра илля зина." Бирөөнүн айыбын бирөө төлөбөйт, бирок зинаны гана төлөйт десе дагы албайбыз. Аяттын даражасы бийик болгондуктан. Аят келбесе таксис кылган, хадис келбесе таксис кылган мутаватир хадис, машхур хадис келбесе, айнанайын сахих хадис дагы жок болсо, өзүнүн ою менен таксис кылып атат. Таксисун бир-рай. Муну Му'тазилада кылган эмес мындай нерсе. Сен аятты өзүңдүн оюң менен таксис кылып атасың. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Мен ойлоп калдым, ошол адам мен билбеген бир жерден көрүп калган окшойт ушун. Тафсирлерди карап чыктым, усулдарды карап чыктым. Бир инсан айткан эмес антип. Зина гана карыз болот, калганы карыз эмес деген. Жок андай нерсе. Анан адамдардын арасында ушинтип бүлүк салып, анан экиге бөлүп, анан мындай болду, тиги жооп берди. Ай жакшы эмес. Сүйлөсөк, илимдин эрежеси менен сүйлөлү. Болбосо, мындай жөн эле элдин астына артисттик кылбаш керек. Эми жанагы айтып, эгерде карыз боло турган болсо, зина кылган адамдын тооба кылышы шарт болбой калат. Тооба кылбай коет. Карындаш төлөдү, болду, кечирилди. Карызыңды төлөп койсоң болду да. Мен сиздин карыз болсом, мен карындашыбызга акчаны берип койсом, менден сурайсыз кайра? Сурабайсыз да болду. Демек, сиз барып айтышыңыз да шарт эмес. Бирөө зина кылса, карыз аялы, карындашы, апасы төлөсө, ал тооба кылыш шарт болбой калат. Шарият ушундайбы? Андай эмес. Экинчиси, жанагы кыз карызын төлөп берип атпайбы? Зина кылганды. Карызды төлөсө сооп болобу? Анда ал зина кылгандыгы үчүн карындашы соопко ээ болуш керек болуп калат. Себеби карызды төлөп атат, агасынын карызын төлөп атат. Карыз төлөсө оңойбу? Карызды төлөгөндөн кийин болду. Кыз дагы, тиги дагы кыяматта жооп бербеш керек. Эмнеге? Себеби бул зина кылды эле, карындашы төлөдү, соопко калды. Кыяматка барганда эч ким суралбашы керек. Агасы да суралбаш керек, карындашы да суралбаш керек. Туура эмес жака кетсең, мындан деп туура эмес маселелер чыгат аркасынан. Жана Мадумаровдун жакшы айткан сөзү бар. Ээрге миңгенди кыйшык отурдуң дейт го, ошо. Кыйшык отурсаң, кыйшык маселе чыгат бул жакта. Ошон үчүн маселе айтсак, эмне кылышыбыз керек? Бир эреженин негизинде адамдарга орлук кылбастан, ушинтип айтсак, иншалла жакшы болот. Дагы башка бир маселелер бар, алардын жөнүндө дагы мынтип сурайбыз. Анан дагы айтышат, сен де ушул маселең менен адамдардын зина кылганына жол ачып атасың дейт. Эй мусулман бир туугандарым, зина карыз эмес деген нерсе зина кыла бер деген эмес да. Зинанын арам экендиги Куран, хадисте белгилүү го. Зина карыз эмес деген нерсе апаң менен карындашың төлөбөйт, сен зина кылба, өзүң төлөйсүң. Но апаң карындаштарыңды дагы неудобный положенияга калтырба деген сөз. Чубак ажы жаңы келгенде тамеки чексе дарат сынабы сынбайбы десе, чубак ажы эрежеге салып дарат сынбайт. Чубак, сен тамеки чеккенге уруксат берип атасың го, кандай бу? Тамеки чеккенге уруксат берген жокмун. Дарат сынбайт. Тамеки өзү макрух тахрими. Бирок дарат сынбайт. Ушуну ушинтип айтып кое бербеликпи? Дарат сынат деп айтып кое бербеликпи тамеки чеккенди? Жок. Китепте, шариаттан да жок боло турган соң эмнеге айтам аны?
Анан кийин дагы тажатканда, анда тажатышкан да элдерчи. Анан айтты, аттын богун, эшектин богун чексең деле даратсынбайт. Бирок кылганың арам. Ал деген нерсе эрежеге салып атабыз да. Ал деген нерсе зина карыз эмес деген, зина кыла берсин деген маселе эмес. Темеки чексе даратсынбайт деген, темеки чеге берсин деген маселе эмес дегендей. Ошого маселелерди эреженин негизинде, Ханафи мазхабтын негизинде сүйлөсөк, адамдарга да оор келбейт. Анан кийин маселе дагы жеңилирээк болот. Эми коркутуу иретинде айтылган болушу мүмкүн. Мурда Чубак устаз айткан экен. Коркутуу иретинде айтылган болсо макул. Коркутуу иретинде айтсаң макул. Бирок ошондо да коркутуу иретинде айтылганда жок дегенде бир алсыз хадис болушу керек. Алсыз хадис. Зина карыз деген жалган хадис. Мавду хадис, коюлунган хадис. Ал эми имам Шафиидин сөзүн алып келип ушундай дейт. Имам Шафиидин сөзү сөз эмес, ал чоң проблема. Чында имам Шафиидин ыры эмес деген алымдардын арасында талаш бар. Экинчиси, ошонун ыры болгондо да имам Шафиидин сөзүнөн далил алабызбы биз? Имам Шафиидин сөзү менен аятты таксис кылабызбы? Ошон үчүн ар бир сөзүбүздү эреженин негизинде сүйлөсөк, элдин арасында фитна, бир жаман нерсе чыкпайт. Аллах таалам ыраазы болсун.